Келиңиздер, өзүңүздү тааныштырып коесузбу? Ооба. Ким тергөөчү? Сизби? Өзүңүздү тааныштырып коесузбу? Ажырашабыз. Sen кенжелисине тапшырып. Сиз жүзөккө чалыңызбы? Мен чалдым, мен сиздерди чакырдым. Биздин укугубуз бузулуп жатат. Может, не будем снимать? Жок, иликтөө болуп атат да. Биз сөзсүз ар бир процессти биз эмеге алабыз. Записка Просто алабыз. буну интернетке чыгарасыздар сөйлөм. Сөзсүз да. Сөйлөп аткандыгы жөнүндө азыр сиз Siz qanday huquqda evlenip atasiz? Sizde girgizbey koyduk. Özüm köşede биз сүйлөшүп атабыз. Ортого киришпей турабыз. Мыйзамды азыр юстициянын базасына киресиз да, журналистиканын бардык мыйзамдарын ачасыз, статьяны ачасыз. Журналистиканын Ошону көрөсүз. билгенге милдеттемесин да. Биз Билдетмейсиз, бирок мен мыйзам укугум бузулуп атат. Ошон үчүн сизди чакырып атам бул жака. Бирок сиз менин укугумду сиздер мантраптыңыз, ооба. Журналисттин укугу бузулганда бар ошо укук коргоочу органдар анын укугун коргоого милдеттүү мыйзам боюнча. Ошону камсыз кыласыз азыр. Ооба, маалыматка жетүүгө азыр сиз жардам бериңиз. Кайсынысы көбүрөөк ошо мыйзам бузулуу жашырганга көбүрөөк мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошондой суроо берип атам сизге. Мен жооп бере албайм. Эске жооп бере албайм. Өзүбүз интернеттен карап bakабыз. Жок, сиз юрист катары айтыңызчы. Жооп бере айта албайм. Айта албайм. Так, прокуратуранын түз байланышы барбы? Байланыш бере аласыздарбы кошуп? Прокуратура менен байланыш бере аласызбы? Каршылык. Решение, чечим берген экен, документ. Анан салбасып ачып коесузбу? Обед болуп калбадыбы? Биз директорго. Чакырып атабы? Точно Jamila Алексеевна зовет? Вот. Обед. Саламатсызбы эжеке? Уруксатпы? Сейчас уже обед, я только берегись. Камеру не пропускай, сейчас обед. А что случилось? Биз иликтөө боюнча келдик эле да. Жер боюнча анан сизге суроолорубуз бар эле. Хорошо. Анда түштөнүүдөн кийин, Жоқ, бир саат болобу? азыр Азыр эле. Анда кабинетиңизге кирип алсак болобу? Не деген маселе? Кайсы вопрос менен? Кайсы вопрос менен? Азыр архивде бир аз документтер бар эле да. Ошолорду бардыгын алып алсак. Тартып. Өзүмдү тааныштырып берейин. Мени таанысаңыз керек. Жок, кармаса карманма болду. Эмнеге болду? Менин мүлкүм да. Сиз көргөнгө болот. Жоқ, эме кармаганда мен окуп алайын. Я далеко не вижу, например. Хорошо, угатам. Дальше. Кайсы маселе менен? Биз иликтөөчү журналист эжеке. Маселе 2005-жылы Киркомдо Южный магистраль бар го. Южный магистральдан Алхымбаева көчөсүнөн Гагаринага чейин 2 бөлүктө Барып Алыкулова көчөсү бар. Билесиз да, магистраль. Эми карта менен караштым. Анан ошонун сол тарабында биринчи бул жактагы ошо мурдагы жетекчилер чечим мында 4 сотукка 20 метр 20 метрден. Анан азыр ошол аябай талаштуу маселе жаратып жатат. Анан сизге атайын келдик эле ошол боюнча.
Азыр мүмкүнчүлүк болсо архивден ошол чечимдерди көрүп алсак болобу деп. Жок, ал чечимдерди мен даже билбейм кайсы официальный запрос менен келгиле. Кандай чечим болот, мондай кылып жасап беребиз. Мына мондай кылып материал жасап беребиз. Кандай чечим? Азыр көрсөтө аласыздарбы? Азыр көрсөтө алам. Во-первых, архив закрыт. Во-вторых, я не знаю, кайсы конкретный участок сиз сурап атасың. А в-третьих, Анда картаңыздарды алып келиңиздер. жок, азыр алып келе албайм и официальный запрос менен келиңиздер. Гим, вот конкретно кимдин жери ал? Во-первых, биринчиден сурайм, кимдин жери, имеете ли вы право андай запроско? Кандай дейсиз? Сиз ошол запроско имеете право, мында официально общий отделге запрос тыштаңыз, запроско биз официально жооп берелик. Биз айтабыз, мына могул жерде жайгашкан жер мондай деп жооп беребиз официалдуу түрдө. 120 түтүн элдики болуп атат бул маселе. Түшүнүп атам, но в любом случае это конкретно запрос менен каралат. Конкретно запрос менен кайсы статья, кайсы ченемдик акты менен айтсаңыз? Менин бүт жасаган эрежемдин баары тең, обязательно порядогум бар. Правила государственной регистрации, закон. Жок, ошону айтып бербейсизби? Правиламда турат кимге кандай информация. Так, көрсөтүп бериңизчи. 24 статья закона о регистрации турат, кому я предоставляю информацию конкретно. Так, подождите. Эмне үчүн архив жабык? Обед. Официальный обед. Анда түштөн кийин экен, Түштөн кийин болгондо да сиз азыр кайрылып общий отделге архивиңизди тыштаңыз, арызыңызды тыштаңыз, жооп беребиз. 24 статья турат, кайсы кимге, кайсы учурда кандай маалымат беребиз. Ким архивге кирип, маалыматты текшере алат, четко жазылып турат. Азыр картадан алып маалыматты бере албайт экенсиздер да көрсөтүп дагы. Жок, бере албайм. Айтып атпаймынбы, азыркы күндө саат 1-де келип арызыңызды жазып коюңуз. Арызга биз официалдуу түрдө жооп беребиз. Мамлекеттик каттоо укук жана кыймылсыз мүлк боюнча экенби? Мыйзам 1998-жылы 22 декабрда кабыл алыптыр. Бишкек. Так, азыр буну эми Министерство юстициянын эмесинен көрөлү. Бул действительныйбы же недействительныйбы? Анткени жокко чыгышы да. Не обед, ребят. Анда түштөн кийин күтүп туралы сизде. Түштөн кийин. Сиз түштөнүп алыңыз, анан келебиз биз. Кайра. Канал келгенде официалдуу түрдө заявление бериңиз. Жок, эжеке, анда ооба. Жок, архивге кире албайсыз, сиз бирок маалыматтар менен тааныштырасыз да бизди. Тааныштырбайм? Неге тааныштырбайсыз? Неге мен сизди тааныштырам? Сиз ошол эме арыз берсеңиз тааныштырам да. Мен сизди тааныштырбайм деп айтып аткан жок. Мен сизге айтып атам. Кандай маалымат менен кайсы түрдө бере алам? Мен 8 статьяны айтып коеюн сизге. Иликтөөчү журналист келгенде мамлекеттик бардык органдар маалымат менен капсыздыгынга милдеттүү. Анын ичинде бул мамлекеттик сыр жана мөр басылган маалыматтардын катарына кирбейт. Ошон үчүн сиз милдеттүүсүз көрсөткөнгө. Пожалуйста, общий отделге арызыңызды тыштаңыз. Ал чыгарып алып эле сизге монтуп эме кармат бере албайбыз. Түштөн кийин деле мына могул жерде общий отделге жүрүңүз көрсөтүп берет. Мына могул жерде арызыңызды тыштаңыз. Баарын тең көрсөтүңүз, кайсы жерде, кайсы кесилиште, кайсы жер тилкенин маселесин карап берсеңиз, биз жооп беребиз. Мен кол коюп берем. Жок, аны көрсөтүп бересиз, бирок картадан да көрсөтүп бересиз. Картадан көрсөтүп бере албайм? Эмнеге? Я. Вы не лицо, которому я обязана показывать картографические материалы. Айтып атпайбы, официально ссылка. Сиз эжеке түшүнбөй атат окшойсуз, эжеке. Түшүнүп атам. Сиз мыйзамды түшүнбөй атат окшойсуз. Иликтөөчү журналист келгенде сиз көрсөтүп бардыгы менен тааныштырганга милдеттүүсүз маалымат бергенге. Мен да сизге көрсөттүм, эмне себептен мен бере албайм. Жок, ал статьяны сиз тура эмес түшүнөт окшойсуз мыйзамды. Орган бар, иликтөөчү органдын обязательно өзүнүн запросу болот. Запросунун негизинде мен архивди да ачып берем, картамды да көрсөтүп берем, копия материалдарды да берем. Улан кыланда түштөнүп келип алыңыз. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр түштөнүү убагы экен, албетте. Бир аз күтүп туралы эми, түштөнүү бүткөндөн кийин анан бул жактан дагы иликтөөнү жүргүзөбүз. Жамиля Элчиевна. Кайка? Урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир жолу баса белгилеп кетчү нерсе. Южный магистраль Гагарина көчөсүнө чейинки Акунбаева көчөсүнүн кесилишинен баштап 120 үйдүн Барып Алкуловасынын көчөнүн сол жагында жайгашкан жалпы 120 түтүндүн
жер участогынын маселеси боюнча азыр Сокулук райондук жер ресурстары боюнча атайын кадастрдын филиалына келип отурабыз. Саламатсызбы? Жамиля Элчиевна, уруксатпы? Биз күтүп туралыбы эчке? Директор Базаркулова Жамиля Элчиевна. Албетте сөзсүз ишенебиз. Буюрса бардык маалыматтар менен ушул убакка чейинки биринчи берилип, андан кийин чечим атайын документтер берилип, кийин 2005-жылдары кайра кайтарылып алгандыгы боюнча албетте бул жактан толук маалымат алышыбыз керек. Уруксатпы? Картаны көрсөтөсүздөрбү? Эмнеге? Көрсөтөм, жана эле көрдүм. Запрос менен тыштагыла, укук коргоо органдары менен кайрыласың. Мен сразу эле түшүндүрбөдүм да, бул эле кетип атканда эле. Эжеке, эми сизге мындай суроо. Сиз жалпы ушул 120 бул коомдук кызыкчылык болуп атат. Жок, подождите, мен даже маселени түшүнгөн жокмун. Кайсы жер боюнча вопрос идет, это бирден. Мен сизге айтып бердим го башында. Эми бул жерде 4 соток деп койдуңуз. 4 соток деген жокпу? Мен сиздин сөзүңүздү эле айтып атам. Ал жерде эмне деген маселе жаралып атат, кандайча проблема болуп атат, ошого мен устап түшүндүрүп бере алам. Хорошо. Мен даже билбейм, о чем речь, ошону айтсаңыз. 2005-жылы 20 метрден 4 соттук жер 120 адамга бөлүнүп берилген. Ким бөлүп берген? Адрес. Айтып коеюн сизге. Южный магистраль. Южный магистраль барып Алкулова көчөнүн сол жагында, Гагарина жакта карап түшүп келе жатканда, Ахунбаева көчөсүнөн. Акордо жер. Акордо менен Ак өргөнүн ортосундагы көчө. Акордо 2 деп коелу. Железный дорогадан өткөндөгү? Жок. Ошого чейинки. Ошонун жаны. Анан сиздер убагында чечим берген экенсиздер, документ. Чечимди биз бербейбиз, акимчилик берет. Ал берилиши боюнча күбөлөр бардыгы бар эжеке. Ал жакта бардыгы эл ошону колдоп атат. Ал акимчиликке да биз азыр ошол боюнча барабыз. Азыр сиздерден мүмкүн болушунча бул эми ачык маалыматка кирет да, билесиз. Ачык маалыматка киргендиктен. Ачык маалымат бизде дарек, Гисарда өтөт. Ошол жактан карабасаңыз, бул жерде мен жайып алып, запросу жок, мен жөндөп. Мен сизге көрсөттүм, мына могу китепти көрсөттүм, положениемди көрсөттүм. Жерде жазылып турабы, иликтөөчү журналист келсе, ошо картанын баарын жайып көрсөтүп кой дегенчи. Турабы? Турабы, ушу мен 24-беренди мен сизге көрсөтөйүн. Маалыматка жетүү боюнча мыйзам. Мен сизге көрсөтүп коеюн. Эми 9-статья. Сиз милдеттүүсүз. Журналистикалык ишмердүүлүк боюнча мыйзам боюнча айтып коеюн. Ал 8-статья. Көрсөтөсүзбү? Көрсөтпөйм. Эмнеге? Жок, менин мыйзамымда жазылган жок. Сиз келсеңиз мен картаны көрсөттүм. Мен айтып атам, бул ачык маалыматка кирет. Мен мыйзамды ачык маалымат болсо мен сизге өзүмдүн позициямды айттым. Сиз оюңузду айтканыңыз керек. Оюмду айткан жок, мен өзүмдүн иш чарамды айтып атам. Сүйлөштүкпү? Макул. Анда тиешелүү органдар келсин, анан ошолор өздөрү Ошо тиешелүү орган келсе, алар өздөрү выемка кылат, өздөрү копия кылат. Закондо четко прописано кимге кандай келип алат. Сиз маалымат алам десеңиз, түшүндүрмө алам десеңиз, общий отделге кайрылсаңыз, мен установой порядогум бар. Ошол менен мен обязательно сизге жооп берем. Мен айтпадым, жана эле общий отделди көрсөттүм. Азыр кызым отурат. Арызыңызды жазып коюңуз. Саламатсызбы? Саламатсыз. Сокулук райондук кадастр филиалга азыр биз директорго кирсек, эркин журналист Абай Карабаев байланышып атат, кечиресиз. Бизге маалыматка жетүү боюнча чектөө коюлуп атат. Мыйзам бузуу болуп атат бул жакта. Тиешелүү кызматкерлерди жөнөтүп койсоңуздар, бул жакта бизге азыр тоскоол болуп жатат. Ачык маалыматка тоскоолдук болуп атат. Журналист ким дейсиз? Абай Карабаев. Абаев, Карабаев. Абай. Карабаев. Ага, Карабаев, Абай. Кадастр Сокулуктукна, Ооба. Ошондо кайсы улица болуп калат экен? Фрунзе 114.
Сокулук 114. селосу, Фрунзе 114. Менин кабинетимде отурат. Мен да көрсөтүп атам. Эми өздөрү келсин азыр түшүндүрөбүз. Мен да вызову сейчас милицию. Мен да айтып, мен кабинетиме сөмкөлөп келип атат деп. Телефон номериңизди. 707 Кача? 707 05 02 00. Хорошо, билип турмуздар. Сокул кадастр. Милиция Эми келгенче сизге- мен иштеп турайын, э? Эми сизге мындай суроо берейинби? Сиз кайсы жерде көрдүңүз? Ушу иликтөөчү журналист келгенде, ал видеолоо тартат. А бирок ал сөзсүз түрдө маалымат менен кайрылып, ал жактан бүт мындайча айтканда иш өндүрүштүн негизинде биз ага маалымат беришибиз керек деген жер. Айтсаңыз. Еще раз вопрос. Дагы мага түшүндүрүп бериңиз. Иликтөөчү журналист ал сизден суроо берип келгенде, Мен сизге жооп берип атам. Кабинеттен жок, кабыл мен алып сизге атам. айтып атам. Мен сизге мыйзамды сурап атам. Ал каерде жазылып турат? Ал сөзсүз түрдө иш өндүрүшкө арызды жазып, анан ал маалыматын алышы керек деп каерде жазылып турат? Менин китебимде, менин законумда иликтөөчү журналист келгенде картаны жайып же архивге киргизип маалымат бер деп жазылган жок. А меникинде жазылып турбайбы? Берип деп. Сиздикинде вот сиз ошону айтып атат. Меникинде жазылып, общий отделге кайрыласыз. Же болбосо надлежащий лицо келип кайрылса ошондо берилет деп жазылып. Мен өзүмдүн А законума надлежащий орган, ал мамлекеттик орган. мамлекеттик орган келип мага запрос кылса мен карап берем. Мен баардык копия жасап алып барып берем. Общий отдел менен. Мен айттым, отделге барып арызыңызды жазып коюңуз дедим. Эми дагы бир суроо. Мындай да, сиз көбүнчөсү, мындайча айтканда бул бюрократиянын негизинде болуп атпайбы? Ал биз арыз менен кайрылабыз, анан сиз ага кат түрүндө жооп бересиз, туурабы? А бирок биз келгенде сиз азыр маалыматтан качып атасыз. Мен маалыматтан качкан мамлекеттик жокмун. кызматкер Хорошо, катары, запрос мамлекеттин кылсыз. Сизде атынан маалыматтан жок, эч ким качкан толук жооп берсеңиз эжеке, мына суроонун маанисин түшүнсөңүз, көбүнчөсү биз түз келип туруп тарткан көбүнчөсү, мындайча айтканда, кайсынысы көбүрөөк мүмкүнчүлүк жаратып берип атат коррупцияга, ушундай мыйзамсыздыкка жооп берсеңиз? Сиздин вопросуңузду мен вообще түшүнбөй атам. Эмне деген вопрос берип атасыз? Ошо укпай атасыз да сиз, ошон үчүн түшүнбөй атасыз. Мен түшүнбөй атам сиздин вопросуңузду. Мен сизге эми айттым, угуп туруңуз. Мен суроо берип атам сизге. Бюрократия. Бул мен кат түрүндө кайрылам, сиз ошол кат түрүндө жооп бересиз. Да. Туурабы? Эми карап туруңуз. Мен бирок камера менен келип сизге суроо берип атам, маалымат алып атам. Көбүнчөсү эми карап туруңуз, ошол үчүн түзмө-түз келип туруп маалыматты мында ооз-эки суранга укугу бар деп мыйзамда жазылып турат. Кайсынысы көбүрөөк коррупцияга, көбүрөөк мыйзамсыздыкка жол берет? Ошого жооп берсеңиз сиз. Устно сурап кеткен жооп берет. Бизде менде Эмнеге? менин беренемде Конкреттүү, төрт нерсени айтыңызчы. Сиз эле вопрос берип атасыз. Менин беренем конкретно жазып турат. Информация алыш үчүн менде закондо жазып турат кандай выписканы ала алат. Единый окно. Бирок бул ачык маалыматтуу эмес эжеке. А бул ачык маалыматты сиздер түз көрсөтүшүңүздөр керек. 9-статья маалыматка жетүү боюнча мыйзам. Сиз перебивать этип уккуңуз келбей. Макул, айтыңызчы. Келип мына адресин берсе, келип ылдый жактан единый окнодон барып любой единица недвижимостьтен барып выписка алып кетсе маалымдайт, беребиз. Мага келип общий отделда Бул жерде эми угуп туруңуз, кечирет, сөзүңүзгө аралчы. Бул жерде бир эле үйдүкү эмес, 120 үйдүкү коомдук. 120 үйдүкүм болсо, укук коргоо органдарына кайрылып, ошол жерден запрос кылып алып кетет. 120 органда меники да могу жерде чекте отурат, кимге кандай Кечиресиз, эркин журналист, иликтөөчү журналист. Укук Мен коргоо сизге өзүм органдары менен позициямды келип алып айттым, кетпейт. азыр милиция келсин, Ал ошондо өзүнүн атынан сүйлөшөбүз. келип маалымат сурайт. Всё, мен уже иштейм, мен сизден башка да жумуш бар. Милиция келет, азыр милиция менен сүйлөшөбүз. Жумуш бар болсо бизде суроо бар эжеке. Сурооңузга мен жооп бердим. Общий отделде Жок, тыштап дагы сурообуз коебуз. бар да. Мен кече маектешип отурганга убактым жок. Меники мына производство, меники элде эме болуп атат. Мен заданиям бар. Качып атасыз? Мен качкан жокмун. Запрос берип, запроско мен жооп берем. Ачык маалыматты эмнеге көрсөткөндөн Азыр качып атасыз? милицияны мен уже чакырам. Вы уже административный здание келип алып, жумушка тоскоолдук кылып атасыз. Мен да чакырам. Макул, чакырыңыз. Чакырам. Дежуртаны билбейт экен, азыр мен да чакырайын. Макул. Саламатсыздарбы? Жакшы, мен эме дежурканын телефонун билбейт экен. Биякта иликтөөчү журналист келип алып, мага иштегениме тоскоолдук кылып атат. Сизге дежуркага чалды. Кишилериңизди тезирээк жөнөтүп коесуздарбы? Мен потому что иштейин десем, бияка иштетпей атат. Улам суроо берип, картаңды берип кой, документтериңди көрсөтүп кой, мен иликтөөчү журналистмин деп атат. Мен айтып атам, кайсы себептен, кандай жерден, при каких обстоятельствах, кайсы запрос менен ага жооп берем десем укпай атат. Мен иштетпей атат. Мага да милиция керек болот. Түшүндүрдүк го биз. Жок, түшүндүргөндө мен сизге да түшүндүрдүм, да бе да түшүндүрдүм.
өзүм пост обеда кабыл алып түшүндүрүп атам. Сиз түшүнбөй атасыз. Эмнени түшүнбөйм? Эме дежуркаңызды жөнөтүп коесузбу? Хорошо. Саламатсызбы, чоң кыз? Это кадастр мекемесинен чалып атат, Сокулук филиалы. Фрунзе 114. Азыр эме жөнөттүк эле. Бияка келип береби дежурка деп. Фрунзе 114 мой акиматтын жанында зданиябыз, недалеко от вас. Милиция келсин, аны иштетели, мен иштеп турайын. Макул иштей бериңиз. Милиция келсин. Менин кабинетимде эмес, биякта эме бар. Окуя бул жакта болуп атат го. Жок, окуя биякта болуп аткан, мен иштеп турайын. Милиция келет, киресиз, сүйлөшөбүз. Анда сиздин орун басарыңыздан дагы сурайлы. Хорошо, кириңиз. Жүрүңүздөр. Асель Батырбековна Зубанкулова. Ой. Тилекке каршы кетип калыптыр. Кандай себептен кеткенин биз билбейбиз. Эшиги жабык турат. Эми сиздер менен чогуу барып азыр маалыматты алуу боюнча, мындайча айтканда, бирок мыйзам боюнча биз түзмө-түз сураганга укугубуз бар. Кандай болбосо дагы ошол жалпы коомчулуктун атынан, ошо 120 тургундун атынан азыр бул жака катчылыкка барып биз мындайча айтканда маалыматты алуу боюнча арыз берип коелу. Жүрүңүздөр. Саламатсызбы? Жалпы бөлүм кай жакта? Сизби? Арыз берип, барак берип коесузбу? Арызга. Кыргызча. Кайсы суроо боюнча жазасыз? Кандай дейсиз? Кайсы суроо боюнча жазасыз? Ошону сөз көрсөтүшүбүз керекпи? Же сиз көрсөтөсүзбү? Примерно айтышыңыз керек. Ал суроонун примерно сизге эч ким айтпайт да. Ал директорго сөз кириш керек. Арыздын ээси иликтөөчү журналист. Түшүндүмү? Просто бизде эки жакка арыз жазылат да, приемка жака. Директордун атына керек Кандай бизге. документ аласыз? Ооба. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, урматтуу көрүүчүлөр, албетте бардыгын шартка көнүп, укугубуз тебеленип аткандыгына карабай, сөзсүз биз мыйзам чегинде чара көрөбүз, жашаган жери. Копия документти сурап арыз жазышат. Пронеспе жака жазылып аткан, жака да жазып, эки жумуш болуп калат. Кандай? Эки арыз жазылып калды. Кандайча? Эми сиз кандай вопрос менен келдиңиз? Биз архивден маалыматтарды алабыз, андан сырткары картаны көрөбүз, ошол боюнча. Ошол Төлөнө турган? мындай копиялар сураганда приемка жазылып турган арыздар биздин частька карабайт да, эмнечи, общий айтылбайчы. Архивге карай турган арызда бирди берип койсоңуз, макул. Архивге дагы өзүнчө жазыла турган арызды берип койсоңуз. Ошол жака барып жазасыз да. Иә. Бирок түзмө-түз директор мындайча айтканда ал маалыматтарды берүүгө, ал маалыматтарды камсыздоого милдеттүү да директор турабы? Ал милдеттүү, анын укугу бар камсыздаганга. Архивге дагы тиешеси бар. Ошон үчүн сөзсүз түрдө директордун атынан эле жазылат да. Мен Карабаев Абай, иликтөөчү журналист. Сиздерден 2005-жылы Барпалкулов көчөсү
көчөсүндө жайгашкан. Жалпы Южный магистраль Масалиев көчөсүнөн баштап Южный магистраль Масалиев көчөсүнөн баштап Гагарин көчөсүнө чейин. Кашан ичинде сол жагында жайгашкан. Контур боюнча картаны жана убагында тартып алынган чечим документтерди көрсөтүп тааныштырууңузду суранам. Мына А Карабаев 0-4-25. Мына. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Маалыматты алуу боюнча арыз бердик директорго Базаркулова Жамиле Элчиевага. Бүт шарттарга көнүп бердик. Азыр өндүрүшкө салып, копиясын чыгарып берип коесузбу, кол коюп. Регистрацияда коюп койсоңуз. Телефон номери өзүңүздүн калтырдыңызбы? Ала өзүңүз ал. Журналист атыңызчы? Жазылуу турат бу. Карабаев. Ушундай эле. Кандай дейсиз? Фамилияңызды, Карабаев. Ооба. Толук жазылып болупту. Толук жазылып. Кана көрсөтсөңүз. Арызды бересизби? Ооба. Карабаев Апай. Мына. Кечиресиз. Архивке өзүнчө арыз жазылат деген бул жакта эреже барбы же кандай? Бул экинчи эшикте тиякта приемный бар. Приемный жакта ар кандай функциональностьтар бар да, ар кимдикичи. Ошолорду так айтып койсоңуз. Кандай мисалы? Копиясы. Мен негизи жаңы келгем. Мен деле көп түшүнөрбүм, бирок биздин ар кимибиздин өзүбүздүн жумуштарыбыз бар да. Эки жакка бөлүнөт. Просто жана мүлкүн каттоочу деп да бияка келе болушу мүмкүн да. Тура эмес эле жакка келе болот да. Негизи ал экинчи окошкадан болот. Ал жумуштардын баары. Биз бул жакта иликтөө жүрүп атат. Ооба, бул жакта иликтөө жүрүп атат. Аны эки жолу бияктан убош үчүн. Ал эми иликтөөчү журналист мүлкүн каттатканы келбейт да, маалымат алганы келет да. Ошо сиз келип туруп эле мен арыз жазам деп эле мындай баш аягы жок сөз сүйлөгөнү үчүн. Өзүңүздү эми логикага алып карасак, өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Камера менен өзүнүн мүлкүн каттаганы келеби? Камераңыз сизден кийин келди. Понимаете, сиз биринчи келдиңиз. Камераңыз сиздин артыңыздан келип турду. Правильно? Мага арыз бергиле, мен жазам дедиңиз. Мен естественно сизден сурадым. Сиз кайсы суроо боюнча жазасыз деп, мен укугум бар тоже сиздей эле, правильно? Ооба. Рахмат чоң, арызды берип койсоңуз. Ооба.
Иштегениңизге канча болду? 1 ай боло элек. Жаңы келдиңизби? Алло. Саламатчылык. Кандай дейсиз? Эч ким мушташпай эле турат. Ким андай маалымат жеткирип атат? Саламатсызбы? Келдиңизби сиз? Иә. Ичиндебиз? Ооба, сизге айтты го. Директордун кабинетинде деп. Директор. Урматтуу көрүүчүлөр, албетте укук коргоо органдары келди. Азыр мыйзам чегинде бардыгын жүргүзөбүз сиздер менен чогуу. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, каттоого алынды арыз. Буюрса сөзсүз буга мындайча айтканда көңүл буруп, маалымат менен камтылып калат деген ишеничтебиз. Анда эмесе жүрүңүздөр. Күтө туралы укук коргоо органдары азыр келет экен. Бирок арыз бизде, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Каттоого алынды. Бул жака. Кандайсыздар? Жакшысызбы? Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Келиңиздер, өзүңүздү тааныштырып коесузбу? Ооба. Ким тергөөчү? Сизби? Өзүңүздү тааныштырып коесузбу? Ажырасыз. Sen кенже лейтенант Чарева. Сиз жүзекке чалгансызбы? Мен чалдым, мен сиздерди чакырдым. Биздин укугубуз бузулуп жатат. Может, не будем снимать? Жок, иликтөө болуп атат да. Биз сөзсүз ар бир процессти биз эмеге алабыз. Записка Просто алабыз. буду интернетке чыгарасың абдан сыйган. Сөзсүз да. И что вы хотите? Мындай. Маалыматка жетүү боюнча мыйзамда 9-статьяда жазылып турат. Ачык маалыматка кайсылар кирет? Ачык маалыматтарга коомдук кызыкчылыкты көздөгөн жалпы биз 120 үйдүн мындайча айтканда жеринин участогу боюнча коомдун атынан келип жатабыз. Южный магистраль Гагаринага чейинки барып алкулова 2005-жылдары убагында карачу булар чечимди берген дагы кайра чечимди документти мыйзамсыз колунан жууп туруп алган. Анан картаны көрүшүбүз керек, чечимди бул жактан копиясын алып кетишибиз керек. Болгону 2 талап койдук. Бирок тилекке каршы булар маалымат менен камсыздабай жатат. Азыр сиз ошол нерсени камсыздап, архивден бардык нерсени ачууга жардам бересиздер. Туурабы? Мен азыр прям жардам бере албайм. Мен запрос жазышым керек буларга, кабинетке барып, запрос документтерди официально даярдап, бул жака жөнөтөм. Ошентип эле жардам бере алам силерге. Запрос жазып. Мен азыр бериле дегенде булар мага деле бербейт. Сиздин оюңузча кандай юридикалык баа бересиз ушул нерсеге? Биздин журналисттин укугу бузулуп атат азыркы учурда. Кандай баа бересиз? Сиз журналистсизби? Мен иликтөөчү журналистмин. Мен сизге өзүмдү тааныштырып коеюнчу. Сиз ошол жардам бергиңиз келип атпайсызбы? Хорошо. Мен запрос жазам.
мен запрос жасап официально тоодун банкына бияка ушундай карта эмен чыгарып берип коюңуздар деп анан булар мага ответ берет кагаз түрүндө. Вот ошо юридически правильно болуп деп Сиз сурайм. сураануу иретиндеби? Бирок ооба туура. Мен бирок сизди процесс учурунда чакырдым, туурабы? Бул процесс, иликтөө процесси учурунда чакырдым. Сиз азыр мыйзам боюнча 9-статья журналистикалык ишмердүүлүктү коргоо боюнча 1996 жылы 4-декабрда кабыл алынган 8-статья. Иликтөөчү журналист келгенде бардык мамлекеттик органдар маалымат менен камсызданганга милдеттүү. Анын ичинде ачык маалыматты дагы. Бияка не дейт силерге? Тилекке каршы көргөзбөй жатат картаны. Көрсөтпөйт. Жүрүңүздөр. Биз ар бир процессти алабыз. Рухсатпы? Биз келдик эле. Жүрүңүздөр. Да, конечно. Соқуқ районунун тергөөчүсү. Жок, я поняла, киребиздер. Бул бияка журналист байке жүзекке чалып турду да, жүзекке. Мен да чалдым, потому что мен иштетпей жатты. Сиз бияка директор болосузбу? Бул байке эме деп атат го, эмне деп атасыз? Айтсаңыз бери. Биз түшүндүрдүк бул жака. Түшүнөт, билет. Ошол боюнча. Мен азыр эчтеке кыла албайм, мен я им объяснила. Запрос жазам сизге официальный. Ошентип эле жардам бере алам деп. Бирок укугум тебеленип аткандыгы жөнүндө азыр сиз Сиз кандай укугуңуз тебеленип атат? Сизди киргизбей койдук. Өзүң түшүрүп Биз сүйлөшүп атабыз. Ортого киришпей туруңуз. Мыйзамды азыр юстициянын базасына киресиз дагы, журналистиканын бардык мыйзамдарын ачасыз, статьяны ачасыз. Журналистиканын Ошону мыйзамын көрөсүз. билгенге милдеттүү эмесмин да. Милдеттүү эмессиз, бирок мен мыйзам укугум бузулуп атат. Ошон үчүн сизди чакырып атам бул жакка. Бирок сиз менин укугумду, сиз мына карап туруңуз, ооба. Журналисттин укугу бузулганда ошо укук коргоочу органдар анын укугун коргогонго милдеттүү мыйзам боюнча. Ошону камсыз кыласыз азыр. Жардам берем деп. Ооба, маалыматка жетүүгө азыр сиз жардам бериңиз. Ооба, жардам берем. Мен запрос жасам официально. Булар мага жооп берет, ошону сизге жардам берем, ошону алып берип көрсөтөм сизге. Ошентип жардам бере албам. Мен азыр насилие ала албайм булардан. Булардын да укугу бар да. Эми карап туруңуз. Эркин иликтөөчү журналист келгенде ал ооз-2 маалымат сурап атканда, биз ооз-2 маалымат сурап атабыз да. Ал картаны көргөзүп, ал ар бир документ менен ошо 2005-жылы өткөн ар бир чечимди тартып алынган чечимдер, мыйзамсыз тартып алынган чечимдерди документ менен тааныштырганга милдеттүү. Эми карап туруңуз, сизге бул эжеге дагы жана гана суроо бердим эле. Сиз юрист катары азыр келип отурасыз. Эми сизге мындай суроо. Бюрократия, сиз бюрократиялык жол менен кайрыласыз, ошол тартипте кетет кызматыңыз боюнча, туурабы? Ал эми биздики боюнча биз келип түзмө-түз тартып маалымат алганга укугубуз бар. Бул статья эмне үчүн киргизилген? Анткени коррупциянын, мамлекеттик кызматкерлердин мыйзамсыз, мындайча айтканда, жолунун алдын алуу максатында. Эми карап туруңуз, көбүнчөсү кайсынысы мындайча айтканда коррупциялык жолго, мыйзамсыздык жолго жол ачат? Бюрократиялык багытпы, же болбосо түз келип тартып кеткен багытпы, айтсаңыз? Бюрократияда коррупция болбойт го? Жок, кайсынысын көбүрөөк ошол. Мен эчтеке комментарий бере албайм экен. Мыйзам жашырганга көбүрөөк мүмкүнчүлүк түзүп берет. Ошондой суроо берип атам сизге. Мен жооп бере албайм, билбейм. Жок, юрист катары айтсаңыз өзүңүз. Ошо айта албайм. Жооп бере албайм. Азыркы болуп аткан окуя боюнча Мен айттым, сизге запрос жазам, жооп берсин. Сизге официальный баракта эмне деп жооп берет, ошону сизге берем, алып берем. Ошентип жардам бере алам. Болду? Башка эчтеке жардам бересиз? Жок. Рахмат, анда сиз бара берсеңиз болот. Анда башка тиешелүү мамлекеттик органдарга кайрылалы биз. Рахмат. Бул жакында тынчын албай эле коесузбу? Бул жакында тынчын албайсызбы? Эмнеге? Сизге түшүндүрүп бердимизби? Эмне себептен бере албайсыз бул жака? Мен түшүндүрүп бердим. Не себептен бере албайм? Эмне себептен бере албайсыз? Потому что мага запрос керек, мага укук коргоо органдар керек. Келгенде эле мен монтип картаны жайып алып, бирөөнүн архивин, персональный данный таратканга мен укук жок деп атам. Мага иштетпей атат. Көрсөтүңүз. Көрсөтө албайм. Көрсөтүңүз. Эмнени көрсөтөм? Эмненин негизинде болуп атат? Кайсы? Мен сага. Урматтуу көрүүчүлөр, эч бир ченемдик укуктук актынын негизинде эмес, бул жакта түшүнүктүн негизинде кабыл, мындайча айтканда, мамиле, сүйлөшүп жүрүп жаткан өзүңүздөр байкап турасыздар. Мен бардык статьяны көрсөтүп бердим тергөөчүгө. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Өзүнүн статьясын, өзүнүн ишмердүүлүк статьясын көрсөттү. Ооба. Биздин правобузда не учли, да? Биздин ишмердүүлүк бюрократические моменты не учли. Эми карап туруңуз. Эми жок, жооп бересиз суроогочу. Эми карап туруңуз. Эми мына мыйзам менен журналистика ишмердүүлүк бул мыйзам да категория боюнча.
Анан бул жактыкы дагы мыйзам. Экөө жанаша келип калганда кайсынысы көбүрөөк, мындайча айтканда кайсынысы туура деп табылат? Карама каршы статья келип калганда. Мен сизге жооп бере албайм. Өзүңүз интернеттен карап окуңуз. Жок, сиз юрист катары айтыңыз. Жок, Бул жакта айта албайм. укук органдарынан келип Айта албайм. отурасыздар. Рахмат, чоң. Кире бериңиз. Мен кабинетімді покиньте уже. Подождите, я Жок. попросила же, чтобы освободили. А мне не дают уже, часа 2 работать не дают. Я объяснила, по какой причине я беру вам информацию. Слушать не хотят, өзүнчө эле саботаж болуп атат. Биякта помогите мне. Саботаж эмес. Мен сизге статья менен айтып атам. Болбойт. Кайсы жерде жазылып турат? Я сейчас Съемка ровно жасаганга пойду болбойт напишу. деп. Ровно эме кылчы. Арыз жазчы. Мен чалдым, мен Бул да чалдым. чалды. Мен айтып атат, информацияны бербей атат. Мен айтып атам, кайсы түрдө мен информацияны бере алам буга. Бул кишилерге мен Эми ровдога келип арыз жазыңыз беке. Информация бербей атат деп. Ровдога келип арыз жазыңыз. Жок, мен бул жактан жазам. Жок, барыңыз, ровдога барып Жүрүңүз, жазыңыз. киргиле, бул жактан жазабыз. Жүрүңүз. Менин кабинетиме жазбайсыз, общий отдел бар. Жок, анда Нет, кое туруңуз менин арызды. кабинетиме Маалыматты жазбайсыз. бериңиз анда. Мен бербейм маалымат. Мен сизге Неге? сразу эле айттым, бербейм деп атам. Бар, общий отделге мына арызыңыз регистрация кылып коюңуз, вот арызыңызды карайбыз. Мынакей могу регистрация болду, ушул арызды азыр карап беребиз. Болду. Бирок канча күнүн ичинде карайсыз? 14 күнүн ичинде карап беребиз. 14 күнүн ичинде карайсыз негизги көргөнүм боюнча. Бирок журналист, иликтөөчү журналист түз келгенде картаны көрсөтүп, ал маалымат менен камсыз кыласыз. Көрсөтө албайсыз. Мен да чогуу чыгабыз ровдого, мен да барып арыз жазам. Ооба, жүрүңүздөр. Жүрүңүз, мен прокуратурага да барам, жүрүңүз. Ооба, жүрүңүздөр. Давай свои ручки, а потом начнем. Так, прокуратуранын түз байланышы барбы? Байланыш бере аласыздарбы кошуп? Прокуратура менен байланыш бере аласызбы? арыз жазасызбы? Жок, сиз азыр прокуратура менен байланыш бере Эмне аласызбы? себептен байланыш берейин сизге? Эмне вопрос менен? Мамлекеттик кызматкер бул жакта. Мен сизден Маалыматка жетүүгө чектөө коюп атат, ачык Сизге маалыматка. маалымат бербей атат, арыз жазыңыз. Хорошо? Арыз жазасыз да. Биз мына карап туруңуз, арызды ал бюрократиянын багытында кеткен жарандар башка нерселер жазат. Мен сизге удостоверениемди көрсөттүм. Биз официалдуу иликтөөчү журналист. Иликтөөчү журналист түзмө-түз келгенде ачык маалыматты милдеттүү түрдө көрсөтүү, ооз-эки маалымат беренге милдеттүү булар. Түшүнүп Арыз атасызбы? жазасызбы? Можно вот следователю, можно в РОВД. Жок, сиз түшүнбөй атат окшойсуз. Мыйзамда. Хорошо. Можете здесь, можете в РОВД. Жүрүңүздөр анда. Мен өзүм кабинетиме өзүм жазам. Сизде общий отдел бар. Мен да жазам сизге. Жок, мен кабинетиме жазбайсыз. Жүрүңүздөр. Это мой личный кабинет. Анда Сиз маалымат общий отделга беребизби? жазың. Бербейм сизге. Биз общий отделге жаздык арызды. Жок, сиз менин үстүмөн арыз жазган атасызбы? Жазыңыз, мына жактан барып жазып. Сиздин жоопкерчилигиңизди булар карабайт. Прокуратура карайт, билесизби? Прокуратура карайт. Прокуратурага барып жазыңыз. Заходите. Мына ушундай. Ачыңыз, Жамила Элчиевна. Сиз маалымат менен камсыздалганга милдеттүүсүз. Ушундай да Кыргызстан өнүкпөйт. Биз ачык маалыматты сурап келсек, ошону дагы жашырып бербей атышат. Эмне үчүн деген суроо туулат. Ачык маалыматты. Баягынын таягы. Айла жок. Эми Кыргызстаныбыз, өлкөбүз өнүгөт деген үмүт бар бирок, албетте. Урматтуу укук коргоо жана көзөмөл органдары, мен башкы прокурорго да кайрылып кетем. Албетте, мамлекеттик кызматкерлерде биздин иликтөөдө жалпы чагылдырылган иликтөөлөрдү сөзсүз ошол мамлекеттик кызматкерлерге, директорлорго сөзсүз түрдө чара көрөсүздөр деген ишеничтебиз, албетте. Мына ушундай. Өз көзүңүз менен көрүп информация алайын дедиңиз беле? Кандай дейсиз? Өз көзүңүз менен көрүп. Сиз кимсиз? Сиз арыз түрүндө жана. Сиз бул жакта кызматкерсизби? Ооба, кызматкермин. Тааныштырып коесузбу? Суроо берели, суроо алышалычы. Жок, эми мага тиешеси жок бердинчи. Тиешеси жок. Ооба. Арыз менен кайрылбадыңыздар, ошо арыз менен эле. Арыз менен кайрылдык. Бирок 14 жумуш күнүнүн ичинде ал башка мамлекеттик органдар келип кайрылат, жарандар келип кайрылат. Журналисттер кайрылбайт. Ал боюнча статья бар. Түзмө-түз келип иликтөө жүрүп аткан учурда көрсөтүүгө, маалымат менен камсыздалганга милдеттүү. Бардык мамлекеттик органдар, жеке жактарды дагы. 8-статья. Азыр ачасыз, законду көрөсүз. Эгерде бул жакта кызматкер болсоңуз.
Кайсы законду? Журналистика ишмердүүлүктү коргоо боюнча. 4-8 статья. Жүрүңүздөр. Директордун биринчи орун басары жок. Субанкулова Асел Батырбековна. Бирок каяка кеткени белгисиз, бирок тактайлы. Саламатсызбы? Бул жактын катчысы катары айтыңызчы. Орун басары каякта? Тактап берип коесузбу азыркы учурда? Орун басары? Каякта, каяка кетти? Банкка кеткен. Банкка? Өзүнүн иштери боюнчабы? Билбейм. Жеке иштери боюнча. Аны мен билбейм. Ушундай, мына көрдүңүздөр, жумуш учурунда мына өзүнүн жеке иштери боюнча жүрөт. Бул деген кандай деген көрүнүш Кыргызстанда? Жумуш учурунда өзүнүн жеке иштери менен жүргөн. Эмне үчүн мына элдер турат? Карабайт. Мүдүрдүн орун басары, биринчи орун басары ким? Биринчи, экинчи деген жок. Кандайча? Общий эле? Бул жак эмнеге жок болуп атат? Өзүнүн жеке иштери менен Субанкулова Асел Батырбековна мына мүдүрдүн орун басары деп турат. Жумуш ордунда жок тилекке каршы мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Эмне үчүн чара көрүлбөйт? Ушундай орун басар кызматкерлерге айтыңыздарчы. Кирели. Саламатсызбы, уруксат ба? Менде жаран бар. Макул, кечиресиз. Тергөөчүнүн дагы юридикалык билиминин деңгээлин өзүңүздөр көрдүңүздөр, албетте биздин суроого толук түрдө мындайча айтканда укуктук баа бергенге толук мындай билими жетишсиз экен албетте. Бул эмнени түшүндүрөт? Албетте укук коргоо органдарынын мындан аркы юридикалык бааны жана териштирүүнү, иликтөөнү так мыйзам чегинде жүргүзө албасын көрсөтүп турат. Биз берген суроолорго так жооп берип, эми албетте журналистика жөнүндө мыйзамды мындайча айтканда эми толук билгенге эми өзүнүн эрки, бирок кандай болгон ченде дагы биз көрсөтүп жатабыз. Мыйзамды айтып атабыз, түшүнбөй жатат. Ал режимне объект болсо дагы бардык мамлекеттик органдар маалымат менен камсыз кылыш керек бизди. Жана сиз жазган арыз боюнча жолун каяка кетиребиз? Телефондо данныйлар чыгып Кандай дейсиз? Жаңы эле арыз менен кайрылдыңыз го бизге. Ошонун жообун каяка кетиребиз? Каяка кетиребиз? Анын Толук дарегин же толук дареги жок. Сиздер маалымат табылды. Келип алып кетсеңиз болот деңиздер, болду. Ошол маалымат жетиштүү болот. Номерге эле чалып айтып коесуздар, болду. Эмнеге? Жүрүңүз анда. Эмнеге иштебейт деп атат? Кана? Кана? Копиябызды эмнеге аласыз? Арызга катнашып керек да, сен бизге 0707 жазыңыз. номер 707. Сиз жазсаңыз 707 05 02 00. Үндү биктетсеңиз. Мына. Эмне себептен алдап атасыз? алдаган жокмун, бияка айтып аткандан айтып атам мен. Келдиби? Фарида? Мына келип жатат. паспортуңуздун копиясын берип коесузбу? Жооп бере албайм. Biz arızı verdik. Удостоверениени көрсөттүк. Жүрүңүздөр.
Биз да карыз жазабыз. Жүрүңүздөр. Жүрүңүздөр. Жок, бул жака жазалычы. Жазып барайынбы? Роудага жүрүңүздөр анда роудага. Роудага? Машиналар барбы? Бул жака отурсак болобу? Жазсак. Роудага дейт. Роудага жүрүңүздөр. Сиздерде кызматтык унаа барбы? Кызматтык унаа? Ооба, бирок биз Ооба, жүрүңүздөр. Ооба. Ал жака да чогуу барабыз да. Жок, сиз роудага барып жазып бериңиздер, аякта дежурный тергөөчү бар, отурат да. Экеев Азамат деген. Ошол жака барып жазып Сиз алып барышыңыздар керек болот. Жок, а биз болсо тияка барып. Анда эжекенин машинасы менен барабыз, жүрүңүз. Сиз өзүңүз эле машинаңыз менен барыңыз. Сиз чогуу эле барбайлыбы? Жок. Мен шоқоға чыкпаңыз, өзүңүз эле жетип алыңыз мен ровуда. Вы же сами как-то приехали. Мен жеткирбей эле силерди. Ачык маалыматка жетүүбүзгө эмне тоскоол болуп атат? Айттым, по пунктам жазып бериңиз дедим. Биз жаздык, бердик. Мен сизге жол жобосун. Мен пункт боюнча полный жаздым. Сизге да айтып атат. Укук коргоо органдары өздөрү. Мен чыга берем, мен өзүмдүн машинам менен барам. Жок, чогуу баралы да сиздин машинаңыз Сиз мен менен. барбайм. Сиз мен барбайм. Не надо меня так провоцировать. Барыңыз, я не обещала вас давать. Эх, ушундай. Жүрүңүздөр эми. Жүрүңүздөр. Ушундай акыбал тилекке каршы. Токтогула. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, бизди салбай кетип калды өздөрү. Урматтуу биздин каналдын жалпы көрүүчүлөрү. Кыргызстан эч качан өнүкпөйт. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мына. Укук коргоо органдары ушундай. Журналисттерге кылган мамиле. Арызды алдык. Күтөбүз эми. Канча күндө жооп берет экенин. Болду. Саламатсыздарбы? Мына жумуш ордунда эч ким жок болуп атат. Аким дагы жок болуп атат го. Мына жүрүңүздөр эми экинчи самга кирели. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, акимдин орун басары, экинчи акимдин орун басарына биз азыр ушурда барабыз. Демек ал кадастр боюнча мындайча айтканда жалпы куратор орун басары. Расулбек Төрөгелиевич. Рухсатпы? Саламатсызбы? Кандай дейсиз? Расулбек Төрөгелиевич барбы? Жок. Каякта? Байкеге келдик эле да Заманкинге, суроо бар эле. Каяка чыгып кетти Байке? Өзүм күтүп атам. Сиз да күтүп атасызбы? Кечиресиз. Эмне үчүн жумуш ордунда жок деген суроо албетте жаралга койбойт. Садыков Расулбек Төрөгелиевич, Кыргыз Республикасынын Чүй облусунун Сокулук райондук мамлекеттик администрациясынын башкы акиминин биринчи орун басары. Мына ушундай. Номер барбы сизде? Бере аласызбы? Жокпу? Анда акимге кирип көрөлү. Жүргөн, жалпы бул жакта бар, жалпы алим. Жалпы бөлүм кайсы жакта экен? Жалпы бөлүм. Бизге азыр коомдук кабылдама. Саламатсыздарбы? Урматтуу көрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Биз тилекке каршы кайра айланып келсек, кабинеттин кулпулу болуптур. Албетте. Андай эмесе жүрүңүздөр, акимдин өзүнө кирели. Баягын таягы. Жоопкерчиликтен качкан бул жактагы мамлекеттик кызматкерлер. Ушундай акыбал Кыргызстанда. Качып кетти да.